Сиздердин назарыңыздарда түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы адаттагыдай өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта биз сөз кыла турган маселе бул орус-кыргыз мамилеси. Тактап айтканда, кечээ кандай эле, бүгүн кандай, эртең эмне болот деген маселелерге акыл калчап ой жүгүртөбүз. Сиздерге студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Россия менен мамилебиз эң жакшы болуш керек. Бир тууганчылык, интеграция, барлык жактан биримдик ишти чогуу алып барышыбыз керек. Мына ошон үчүн биз Евразиялык экономикалык союзга кирип жатабыз. Кыргыздын өзүнүн мамлекети бар, мамлекеттик кызыкчылык бар, улуттук келечегибиз бар. Ошону биз көздөшүбүз керек, ошол үчүн күрөшүшүбүз керек. Россия бизге келип, бизди бакпайт, бизге кам көрбөйт. Кыргыздын келечеги Кыргыздын колунда. Биздин студиябызга кош келипсиздер. Адегенде Едил агай сизге суроо бергим келип турат. Айтсаңыз да, жанагындай дүйнөнү бөлүштүрүү башталды. Ар чоң державалар, мисалы, анын ичинде Россия мисалы. Бизди дагы калкалап, бизди дагы тарткансып жаткандыгы байкалууда да. Сиз билесизби ушул тууралуу? Балким атыбыз эле эгемендүү мамлекет болбосо, бардыгы ушул өтө көз каранды, керек болсо ошол эле Россиянын Татарстан, Якутиясына да эле ошол мамлекеттик саясатыбыз жүрүп калды. Бул туура эмес. Туура эмес, анан зыян. Деги эле тарыхый доорлордо биз сүйүнө турган нерсеге алып бардыбы орустар мисалы? Мындайчы да, силер биз деге мындай деп жооп бере албайбыз, үчүнчү. Орус бул тарыхта ар кандай нерселер болгон. Ооба. Эмне үчүн биз азыр айтпайбыз, Россия колонизация болуп келген. Биз колониализм, биз колониалдык мамлекет болгонбуз. Бул колонизация деп биз айтсак, же биздин тарыхчылар, же ушул биздин мектеп сабактарында ошентип айтсак, булар таарынып чычалап атышат. Бирок ошол эле царизмдин учурунда, ошол империялык китептерде, мына аны профессор Клара Ажибековна менден жакшы билет, өздөрү мына биз Орто Азияны колонизация кылабыз, мына биз кыргыздарды мындай жерлерден сүрүп чыгып, башка улуттарды алып келип, жанагындай пахта септиртебиз. Анан кийин жанагы 16-жылга чейин эмне болгон, 16-жылы эмне болгон, 16-жылы мына мен бул жерден бул коммунист эжекемди мисалы колдойм. Ошол жерде февраль революция болбогондо, Россияда, Петербургда булар өздөрү кыйрабаганда, ошол Керенскийдин мамлекети жанагы комиссиясы деп атабыз, Керенскийдин өкмөтү келбегенде, биздин жергебизди булар толугу менен, чүй менен, көлдү, Кочкорго чейин толугу менен орустар жайгаштырыш керек, кыргыздардын бардыгын сүрүп долоонун ар жагына түртүп чыгарышмак. Ошондой план болгон, ошондой план ишке ашырылып аткан. Кудай жалгап, ошол улуу орус революциясы бул октябрь гана эмес, билебиз, ал февралда башталган. Ошол 17-жылы булардын мамлекети кыйраган. Анан ар кандай деп десек болот. Эми Советтер Союзу десек болот. Аякта деле бардыгы жаман болгон, тилибизди бузган, динибизди бузган, талкалаган десек деле болбойт. Бул тарыхты биз билесиңерби? Биз мындай да адам баласы катарында эле бул психологиялык нерсе. Бардыгы эле жаман, бардыгы эле туура эмес, жек көрүү менен кабыл алсак, бул жакшы болбойт. Биз өткөндөн сабак алып туруп келечекке кетиш керек. Өткөндөн сабак алыш керек, бирок бул жерде азыркы күндө орустардан кеткен жок. Орус мына карышкырдай эле боло берет. Аюдай эле боло берет. Биз ошол кайра өзүбүздүн кызыкчылык көрдөбөй, кайра буларга жагалданып, буларга булар бизге жакшы жашоо алып келет, булар бизди билишет деп ойлоп атабыз да. Рахмат. Клара эже, сиз кандай токтолосуз? Мен мындай дейм да, бул биздин тарыхыбызды бөлүшүбүз керек да, сөзсүз. Эмне дегенде мына 1860-жылдан баштап ошого дейре Какандык хандын астында биз жашап келгенбиз. Андан мурунку тарых эми көтөрүлбөй эле койгула, абдан чоң тарых. Жок, ошол тарыхый доорлордо мен билгим келип атат ушул. Анан кийин мына бизде алгачкы бизге деген эми ошо мен Россия менен кошулган маалыбызды айткым келет да. Мурун деле биз Россиянын территориясында жашаганбыз, Енисейде мисалы. Туурабы? Аны жакшы билесиз. 9-кылымда улуу Кыргыздын улуу мамлекети болгон, өзүнүн каганаты болгон, ушундай чоң территория. Андан кийин өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү жоготтук. Андан кийин ошо жүрүп отуруп уйгурларды жеңдик. Анын аягында ошо Какандык хандын астында турганда, анан ошол экил 1860-жылдардан баштап биз ошол өз ыктыярыбыз менен биздин баягы башчыларыбыз кыргыз элинин баягы элден мурун ушу түндүк жак Россиянын составына кирген.
Андан кийин болсо, ал 1916 жыл ал кийин болгон. Анан биздин Бакурман Жандатка энебиз кийин эң акырында ошо түштүк жакты өзгөчө Алай регионун ошолорду эми биз ал жөнүндө керек болсо фильмде болду, аны билесиңер. Анан кийин ошол энебиздин арты менен баягы биздин түштүк дагы Россиянын составына өз ыктыяры менен кошулган. Эми ал кезде сөзсүз бул царский самодержавие, буржуазиялык капиталисттик мамлекет болгон. Бизге мүмкүн колонизаторский мындай бир подходдор болгондур. Бирок мен андан кийин айткым келет. Советтер Союзу биздин Кыргызстанды ушунчалык өнүккөн, технологиялык жактан, экономикалык, саясий жактан, интеллектуалдык жактан, илимий жактан, маданият жагынан ушунчалык өнүккөн мамлекет болдук. Ошол кезде биздин кино өнүккөн, ошол кезде биздин жазуучуларыбыз өскөн, биздин интеллигенция өскөн. Ошону бүгүн андай болгон эмес десек, биздин антип айтканыбыз чындыкка жатпай калат. Чындыгында ошол кезде биз орус тилди көбүрөөк өздөштүргөнгө аракет кылдык. Эмне дегенде биздин ошончо кочевниктерме, баягы көчмөн элбиз, жазуусубуз анча өнүккөн эмес, ошон үчүн илимибиз анча жазуу менен өнүккөн эмес. Керек болсо, чын айтканда биздин памятибиз абдан мындай устный народный творчество деп атпайбызбы? Сөз менен биздики абдан өнүккөн калкпыз. Бирок ошо жазуубуз көп өнүккөн эмес экен. Ошон үчүн биз орус тилди көбүрөөк окуп, көбүрөөк Советтер Союзу, Совет мамлекети бизди тезирээк ылдамдаштырып, бизди сабаттуулукка алып келиш үчүн ошондой орус тилди, кыргыз тилди дагы өнүктүргөн. Керек болсо Манас биринчи Совет доорунда жазылган, ага дереже Манас эпосу жазылган эмес. Ошон үчүн айткым келет. Ошол кезде да сөзсүз бир идеалдык деле бир мына ким менен мен Эдил менен мен макулмун, бир дагы идеалдык коом болбойт. Анын сөзсүз жакшы жагы, жаман жагы да болот. Бирок жакшы жагы абдан көп болгон. Бирок ошонун жетишпеген деректер да болгон. Биздин тарыхта бүгүн ачыкталып жүрөт, тарыхчылар башкалар окуп келатабыз. Жанагындай биздин басмачылар деген доор болду. Басмачылар деп канча куугундуктары биздин элди дегендей. Андан бери келсек, мисалы үчүн жанагындай биздин күрөш болду да. Элдин деген байлардын мүлкүн тартып элге берип аткан. Кыргыздын чыгаандарын, баш көтөргөндөрдүн баарысын башына атып жок кылды деген фактылар бар да. Бул андай да болгон. Биздин өзүбүз бир башка өңүбүз оруска окшош эмес, кебетебиз деле, биздин аң сезимибиз деле, каада салтыбыз деле деги эле окшошпойт да. Бул нерсе менен эми биз кандай кылабыз мисалы? Биз орустар менен өнүгүшүбүз керек деп барып жармашып алышыбыз керек. Жок, биз эч ким менен мына мен айткым келет, биз эч кимге жармашпайбыз. Ар ким деген, ар бир мамлекет, ар бир адам, ар бир коом өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт. Бүгүн жанагы эгерде Россия менен биримдикте болуп, биз жалгыз эле Россия эмес да. Мисалы Евразиялык экономикалык союзга ага Казакстан да кирет, ага мына Белоруссия кирет, мына Армения кирди, мына биз кирип атабыз. Биздин артыбыздан Мореки Тажикстан да кириши, Өзбекстан да кириши мүмкүн. Эмне дегенде бүгүнкү коомдо жалгыз эле өзүм суверенитет болуп кыйрайм дегенде, жыргайм дегенде ал ошо чындыкка жатпайт да. Мына коомду алсак, бүт башка мамлекеттерди алсак, баары эле бир союзда, Европа, Евросоюзда, БРИКС дегени бар, теперекил Американын өзүнүн союздары бар, туурабы? Биздин өнүгүшүбүз тезирээк болот деп келсек, сөзсүз баягы мурун бир чоң сүйүктүү өзүбүздүн өлкөбүздө жашаган эл менен мамлекеттер менен бириксек, ошол жакшы болот. Ошонун ичинде Россия бар. Рахмат, сиз агай. Биринчиден, Улукбек, мен бул жерде айтып коеюнчу, бир тактоо киргизип коеюнчу. Клара Ажыбековна, мен ушул жерде, бул жерде биздин да көрөрмандар тургандарга да айтып коюш керек. Ким тана алат Советтер Союзунда кыргыз эли кандай жашаганына? Аны биз Литва, же Латвия, же ошол эле жанагы чыгыш Европадагылардай болуп 25 жылдын ичинде биз хотя бы ошол 91-жылдын деңгээлине жетип ашып кетсек, ошолордун жаштарындай мен да айтат элем, Советтер Союзу моундай болгон, мындай болгон деп айта тургандай тилекке каршы биз ошол Акаевди каргайм мен, Бакиевди каргайм, азыркыларды каргайм. Анткени биз жете алган жокпуз. Ооба. 25 жылдын ичинде биз даже 91-жылдын
азыркы биздин материнский смертность, детская смертность, сабатсыздык, жанагындай коопсуздук маселелери боюнча биз Африка деңгээлинен дагы төмөн түшүп кеттик. Ошондуктан Эдил элиңден айтпадыңар беле? Казат Акматов айткан, Тургун Алиев айткан, Жыпыр Жеңишев айткан, демократтар бар айткан. Ой, биз бөлүнсөк жүнүбүз бар, алтыныбыз бар, сүтүбүз бар. Мамлекеттин түбү жок, баарын тартып уурдап. Азыркы биздин бүгүнкү талкуубуз, мен түшүндүмчө, бүгүнкү биздин кайчылаш жол боюнча болуп турат. Мурункуну биз канча сиз менен талкуулайбыз, канча эч кача жетпейбиз. Бирок мен тактоо үчүн киргизип коеюн. Сиздин баардык жана космический держава деген Биз эч качан колония болгон эмеспиз Совет доорунда. Жок, бирок мына мен мурдагы күнү 7 апрелде ата бейитке бардым. Ошол жерде баягы биздин таазим этип коеюн деп. Анан барып жанагы биздин 37-жылы ноябрда 7 ноябрда атууга кеткен биздин чыган аталарыбыз Тыныстанов, Арабаев, Айтматов башкаларына кирдим. Ошолордун мына уголовный делолары, заключениялар турат. Национализм, социал-туранский, повстанческий, революционный деп. Ана ошол жерде фамилиялар. Булар 5 мүнөттө тройка менен өтүшкөн. Алексеев, Зайцев, Болдырев. Алексеев, Зайцев, Болдырев. Алексеев, Зайцев, Болдырев деп сиз айтмакчы суверендүү деп атасыз Кыргыз СССРди депчи. Алганбыз деп атабыз. Булар күрөшүшкөн. Бизге эч ким Сталин же москвалыктар же алматылыктар же ташкенттиктер бизге Кыргызга берип койгон эмес. Бизди кара калпактай көргөн. Биз ошондо күрөшкөнбүз. Биз ошондо биздин чоң аталарыбыз алышып атып, казак менен талашып атып, өзбөгү менен талашып атып, Москва менен талашып атып туруп, Кыргыздын Советтик социалисттик республикасы өзүнчө болсун деп туруп автономдук киргизген. Анан ошондо бизге эч ким берген эмес. Бирок андан кийин аларды ошол Зайцев, Болдыревдер аткан. Ага макулуу көрсө болот эле. Азыр байкап көрсөңүздөр, Улукбек. Азыр байкап көрсөңүздөр, аларды ким деген? Аларды британиялык шпион деген, япондук шпион деген, Туркияга иштейт деген, Англияга иштейт деген. Азыркы күндө мен мурункуну айтпайбыз. Биз эми тарыхты эмне кылабыз сүйлөшүп, туурабы? Болгону болгон. Жем ал кезде деген кыйынчылык болгон, таптык күрөш болгон, Совет дооруна каршы иштегендер көп болгон. Ошол эле тиги. Ал үчүн мен канча чыркырайм. Мүмкүн ошол эле Великобританиянын разведчиктери өлтүргөндүр аларды. Аны мен өзгөртө албайм. Бирок Улукбек, сиз айтып атасыз, мурунку тарыхтан биз сабак алышыбыз керек деп. Азыр сабакты албастан мына мен өзүмдү Тыныстановго салыштыра албайм. 24 жыл сабак албадыңар. Мен азыркы гезиттер Америка шпиону деп жазган жокпу? Менин күнөөм мен нарындан түшкөн карапайым шопурдун уулу Эдил Байсалов англисче сүйлөбөшү керек экен. Англисче сүйлөп, американецтер менен жаңылчан түрдө Нью-Йорк Таймсты англисче окуса, мен душман болот экенмин. Бирок Улукбек, это ты прямолинейно. Кыргыз элинин душманы эмесмин да. Кимдин душманымын? Мурунку кожоюндардын. Алар эч качан көрө албайт. Эч качан көрө албайт Кыргыздын уулу дүйнө жүзүндө дүйнөлүк кабарларды, дүйнөлүк саясатты, дүйнөлүк аба ырайды. Эдил, мурунку душмандар ким? Эй алтыным. Эмне үчүн? Ошондуктан келечекти айтып келатканда биз айтышыбыз керек. Бизди азыркы учурда мына ушул силердин деле телеканалдардан көп ушул угулат. Башка телеканалдарды айтып койбойлук. Сиз айттыңыз, Клара Жибековна, 3-чү дүйнөлүк согуш жакында башталат деп. 3-чү дүйнөлүк согуш башталган. Анткени азыркы эң москвалык журналдарда Министерство оборонунун спецслужбалардын журналдары, китептери чыгат. Аякта эмне жазылып турат? Маалымат согушу деп атат. Маалымат согушу боюнча булар бизге киргизип, бизди башкаларда талкалаган. Бизди эмне кылып талкалады, урматтуу биздин кыргыз эл? Бизди минтип койду. Кыргыз эли, кыргыздын саясатчылары, кыргыздын профессорлору, кыргыздын жаштары азыркы учурда мен айткандай кыргыздын кызыкчылыгы, кыргыздын тарыхы же мамлекетти талкуулабай эле талашып жатып калдык. Америкабы же Россиябы? Америкабы же Россиябы? Үндүрбөй. Биз Американы дагы, Россияны дагы, башкаларын дагы биз ишибиз жок. Бири-бирлерди бомбалап, талкалап салгыла. Биздин бир дагы эчтеке өзгөрбөйт. Мына 70 жыл мурун, мына азыркы согушта айтышат, кайра эле идеология бул. Кайра эле жанагы георгиевский ленталарды байлап, бизди ушул малдай катары эле биз акасы сүйүнүшүбүз керек экен. Мен эч качан бул согушка сүйүнбөйм.
бул Великий Отечественный война орустар, Россиялар үчүн болсо, биз үчүн 3-чү дүйнөлүк согуш болгон. Ошондо империялык Британия индустарды билесиздер, айдап, биринчи дүйнөлүк согушта дагы, экинчи дүйнөлүк согуш Бангладештерде бизге дагы боонтуп тепкен. Понимаете, бизди кыргыздарды, бизди ошол коммунисттер союзунда бизге даже мылтык бербестен туруп айдаган боонтуп 100 граммдан арактан соктуруп туруп. Ошол себептен менин чоң атам жок. Чоң атамдын 3-1 тууганы жок. Чоң атам бар деге жок. Менин, например, атам жалгыз калган. Менин тай атам дагы бир канча биз деген эмне? Ал үчүн биз эмне сүйүнөбүз ошол мисалы ошол. Жеңбедик биз Советтер Союзу. Эмне кылды ошондо? Бизди булактарга, ошол түрмөлөргө биз эмне фашисттерден биз коргондук, алар бизди концлагерлерге давай предметный сөйлеу үчүн жөн айта беребиз. Мен сизге айткым келет. Кашыгыл бергенде болбойт. Азыр сөз бересизби? Айтсаңыз да, учурда кыргыздын абалы бүгүн күрөш болуп атат да, орустар мисалы Америка менен орустун тирешинде өздөрүнүн мамлекеттерди каратып, ушундай бир өздөрүнө тарткысы келип союз кылып атышат да. Экономикалык, саясий жактан эми учурда орустардын сиз өзүңүз үчүн сүйлөңүзчү. Эгерде биздин аталарыбыз, энелерибиз согушка катышкан болсо, мына ошолордон сүйлөшүбүз керек. Өз ыктыяры менен эмес, алар айдалган. Алар айдалган ошол түрмөдө. Өздөрү добровольцы болуп кетишкен. Көпчүлүгү. Доброволец өзүнүн мекенин коргойт деп. Бир мурутчан диктатор үчүн башка мурутчан диктатор менен согушушкан. Жок, эч кандай андай эмес. Советтер Союзунда жанакы экинчи улуу ата мекендик 41-чи жана 45-чи согушта биздин кыргызстандыктар дагы ушунчалык өз дили менен мекенибизди коргойбуз деп ушундай патриоттук сезим менен барышкан. Кайра ошондой согушка барабызбы дагы? Ошондой согуш болсо биз кайра барып ошондой согушту биз каалабайбыз. Биз андай согушту бизге кереги жок мындай согуш. Бирок Америка каалап атат ал согушту. Империялык өлкөлөр бири-бирин кырып, Путин баш болгон саясат алар деген эч кандай согушту каалабайт. Ошон үчүн керек болсо Путин баш болуп, анын министр иностранных дел күнү-түн иштеп жатышат согуш болбосуна. Керек болсо Украинадан көрүп жатабыз. Эч качан бул деген керек болсо Америка согушту каалап атат. Бүт диктаторлук монополияны каалап жатат. Вот и всё. Как это мага? Бири-бирин өлтүрүп эмес. Сиз эмне оруска болушасыз? Сиз эмне оруска болушасыз? Эмне кыргыз үчүн ойлонбойсуз? Орус, Россия, биз кыргыз үчүн ойлоңуз. Ойлоном, в первую очередь кыргыз үчүн ойлоном. Анан баары биз эмне бөкүрөгүз менен кайра орустар тозолуп. Америка үчүн мен чуркабайм. Биз деген Советтер Союзунда Россия Американы бомбалап салгыла, мага эмне? Биздин мамлекетибиз бир чоң мамлекет болгонсу, элибиз бир жерибиз. Мен болгум келбейт. Мен болгум келбейт. Мен өзүмчөмүн. Мен кыргызмын. Мен Кыргыз Республикам бар. Мен мамлекетим бар. Бирок кредитти кайдан алып атасыз? Кредитти сиздин профессор коллегаңыз Акаев алды. Международный валютный фонд. Сиз ал ичтип келген отургузуп койгон Курманбек Бакиев алды. Сиз Международный валютный фонддун заказы менен баары талкаланды. Американын заказы менен баары талкаланды. Булар эми дагы согушту ачкысы келип жатат. Бирок мына биз коммунисттер, бүт Советтер Союзунун коммунисттери буга каршыбыз. Юго-Восток Украинадагы согушту токтотсун деп тиребет этип атасыз. Америкага, Францияга, Великобритания, Бельгиясына баарына кайрылып. Эже мен сиз айтсаңыз да, мисалы согушту токтоткула. Бүгүн дүйнө жүзүндө үчүнчү согуштун кереги жок. Биз деген тынчтык менен жашашыбыз керек. Биздин цивилизация абдан эле кичинекей, кенедей. Ошон үчүн токтоткула дагы момундай теңирден тескери интеграция болуп, жакынга түшүп, анан кийин цивилизацияны өнүктүрүшүбүз керек деп атат. Эже азыр. Эдил мырза айтсаңыз да, сиз саясий ишмерсиз. Анан бүгүнкү күндө Маккейдер не хотят буштар. Эже азыр токтотуп айтсаңыз агай, бүгүн орустар экономикалык жак менен дагы, саясий жак менен дагы бизге күч көрсөтүп атат. Ал эмес бизди тизелетип, ал жака чөгөлөп калганга мажбур кыла турган иштер жүргүзүп атат деген сөздөр айтылат да. Эми ушулар мисалы кандай дейсиз ушуга? Мисалы азыр Таможня союзга кирип атабыз, экономикалык союзга кирип атабыз. Ошол мурунку союз дейт. Бизге бала бакчаларды ачып берет экен, завод фабрикаларды куруп берет экен, о жерге жолдорду коет экен, космоско кыргызды жөнөтөт экен. Не надо. Бир тыйын болбойт. Андай эчтеке болбойт.
Эмне үчүн Казакстан менен Беларусь өтүп атат тигил булардын союзуна? Анткени Беларусь менен Казакстандын өнүр жай чарбалары бар. Ошол жакта завод, фабрикалары бар. Ошол жерде товарларды туура Россиянын рыногуна барып сатыш керек. А бизде бир да завод жок. Бизде керек болсо эт сатабыз деп атабыз. Этти биз азыр өзүбүздү бага албай атабыз. Шекери дагы, уну дагы, пластмассасы дагы, кийим кечек менен эле бир камсыз болбосок дагы бардык дагы бир батырке бизде Кыргызстан жашалбайт. Кайдагы товарыбызды Кыргызстан советтер тигил Евразиялык союзга сатабыз. Ушул жерде суроо. Кантип келди? Мен ошол Американын саясаты менен, Американын саясаты бүгүн ишке ашкан үчүн, бүгүн сиздин коммунист, мурунку коммунист Акаев, мурунку коммунист Бакиев, азыркы коммунист Атамбаев. Ушунун бардыгын сиз сабак бергенсиз, сиз өзүңүз ошолорду өстүргөнсүз. Мына ошолордун коммунисттери. Жакынкы айлардын ичинде биз таможенный союзга киребиз да, мисалы. Эми ушул союзга кирип, Евразиялык союз мисалы үчүн. Биз эми ушул жерде саясий, экономикалык кандай бир бизге басым кылышы мүмкүн ушул? Бизде бул деген Евразиялык экономикалык биримдик же союз деп койсок болот. Бул эң биринчиден бул жерде пока саясий биримдик жок. Биримдик болбойт пока. Да, экономика, да, возможно, мүмкүн. Экономикалык союзга экономикалык интеграция, товарларыбыз, мына миллиондон ашык, жарым миллиондук бул бардын чындыкка жатпайт. Миллиондон ашык кыргыздарыбыз ошо Россияда жүрөт иштеп. Ошолор күтүп атат качан тезирээк биз ошо союзга кирип, жана союздун закондору иштейт деп. Ошон үчүн бул биринчи мигранттарга жакшы болот. Экинчи ошол жакта бир топ адамдар иштеп, пенсия алышып, анан бирок ушул жакка келип мекенине киргилер келет. А мекенде болсо гражданство алып алган Россиядан. А бияка уже иштей албайт. Ошон үчүн мына, да, эгерде биз жана Евразийский экономический союздун закондору иштеп калса, ошол кыргыздар келип туруп Кыргызстанга келип даже Россиянын гражданы болуп туруп ушул жерге бизнесин ачса болот, иштесе болот. Ушул жерге келсеңиз, сөз уксаңыз, могул тыйымдын дагы бир бети бар да. Мисалы, ушул Бажи союзуна кире турган болсок, бизге мисалы уже эле биз муктаж болуп калбадыкпы? Казактар менен, өзбектер менен газды жапты. И түштүк 4 ай, 5 айдан бери, мисалы канчалаган айлар газ жок жатат. Эми кыргыз газды сатып алышты дагы бизден. Биз муктаж болуп калдык Россияга. Бизге бир нерсе десе газ бербейбиз. Жок, туура эмес. Биздин деген Алмазбек Шаршенович айтты, абдан туура айтты. Бизге газ, кыргыз газ керекпи же газ керекпи? Газ бизде жок да. Газ бизде болсо кышында тиги Ташкентти карабай эле тиги газды Эмне себептен биз кыргыз менен өзбек менен ким табыша албайбы? Биздин Кыргызстанда газ жок, ошон үчүн эмне орус эки жок, өзбек менен сүйлөшө албай калдыкпы? Эми ушунча жылдан бери дайыма эле кышында газ жок, туурабы? Дайыма же светибиз жок, же газыбыз жок. Ошол такай болуп келди да. Жок, дайыма эмес. Демократтар келгенден баштап деле мына мен центрде турам, жак үйдүн жанында. Кышында эмне газды өчүрүп коет. Мына ошон үчүн газ деген айнайын, ошо мен ойлойм, кыргыз газ аябай байып алды ошол кишилерди, ошолорду караш керек. Мына эми гидроэнергия ресурстарыбыз да. Айнайын, биз бай мамлекетпиз. Мына ушунчалык кар түшүп, жана Жаман Бакиевдин малында 2 миллиард кубометр суу бар болчу. Азыр болсо айтып атышат энергетиктер 6 миллиард кубометр. Алдыңа айтайын, калганын эмне кылдыңар? Кайда урдадыңар, кайда саттыңар? Мен бул жерде бир сөз айтып Ошон үчүн мына Россия жаман, Кытай жаман, тиги жаман да. А вот Кытай жаман деген жок. Биз жаманбыз, кыргыз жаман, кыргыздын уулдары, кыргыздын кыздары жаман. Ууру бар тең, ууру, бийликке келсе ууру. Мамлекетти талкалайт, элине карабайт. Оппозицияда жүргөнүз, ошондо сиз менен чогуу жүргөн оппозиция бийликке келди. Оңолбой эле келатабыз да. Мен азыркы жетекчилик так ушул Клара Эжебековнун тарбиясын көргөн Россиядан башка эчтекени билишпейт. Булар бүйүнө жүзү жөнүндө, булар Комсомольский правданын күнү окушат дагы, ошолордун пропагандасын. Биринчи каналды көрүшөт дагы, анан минтип атыптыр, тигинтип атыптыр десе, ошо менен
ой жүгүртүүсү ошондой. Бул деген сизге туура эмес айтып жатасыз. Мына Атамбаев уже экинчи жолу Европага барып келди. Кандай ушундай Европага ошол как раз сиздин Путиниңизди жактап барып келди. Кыргыздын кызыкчылыгы үчүн барган жок. Кыргыздын кызыкчылыгын көздөп барды. Бул жерде газ жөнүндө сөз болуп калды. Мунун баары сиз это поклеп. Бул сиз чындыкты айтпай жатасыз. Сиз поклеп деп кыргыздын баардыгы жаман деп айттыңыз. Поклеп. Сиз кыргыздын баардыгы жаман деп айттыңыз. Орустан өтө турган киши жок дедиңиз. Жок, андай деген жок. Бийликке келип эле сразу урдуп атышпай. Эмне үчүн мына энергетиканы жооп берчин да. Мен жооп берейин. Мүмкүнчүлүк бересизби? 6 миллиард кубометр. Кайда калганы? Кайда гана калганы? Мына кар быйыл жааган жокпу? Былтыр кар жааган жокпу? Кайда ал суулар? Кайда карлар? Жооп бериңиз. Ошон үчүн бийликке келселер, мурдашат. Жок да сөз менен Эмне үчүн патриотизм жок? Эмне үчүн бийликке келгенден кийин баягы эле Назарбаев деген шаар тургузду. Шаар эмес, бийлиги мамлекетти курду. Шаар. Шаарды. Мамлекет шаар. А биздикилер эмне тургузду? Музей, Лениндин музейин талашышат айланайын. Керек болсо ошончолук мына ДДКны баштаган ошол эле Казат Акматов, Тургуналиевдер. А эмне үчүн ушунчалык биз кыргыз укмуш кыйынбыз, ушундай болгонбуз? Алдыңа этем бир тарых музейди, Лениндин музейин талашпай бир тарых музейди эң четте тургузуп коюшпайбы? Ленин музейинде бир дагы оригинал документ жок. Даже Лениндин даже шнурогу жок. Койчалды. Неси музей? Ана мен айтып биз деген биздин ошол байкуш мамлекет 25 жыл өттү. Мен кат жаздым. 385 деген дивизия. Уят деп Атамбаевка сиздин Ленин музейиңизди улуттук тарых музей кылдырткан мен. Менин катым боюнча сол жасалып атат. Бул туура эмес. Анткени сизге окшогон сиз тарбиялаган Маңкурт Акаев, Маңкурт Бакиев, Маңкурт Отунбаева, Маңкурт Атамбаевден чоңдан башка эчтеке билишпей. Анан сүйлөгөнү дагы мен анткени ошол чогуу жүргөн үчүн айтып атам. Булар кыргыздын кызыкчылыгын ойлошпойт. Москва эмне дейт? Путин эмне дейт? Ай, жагым кылабыз. Барак Обама эмне дейт? Ошондой саясат. Ошондуктан мен ошолордун жанынан кеткем эч агы жанына жолобойм. Булар кызыкчылыгын билишпейт. Бирок сизге окшогон Улукбек жаштар, мен айтпадымбы? Маалымат согушунун курмандыгы болуп атасың. Силер дагы кыргызды катары билбей, Россия, Америка. Россия, Америка деп ойлойсуңар да? Кыргыздын кызыкчылыгын ойлонолу. Это преувеличение. Могут эле өзүң просто баягы кече күнү бир жакшы статья чыкты, дело номерде. Ошондо жанакы Айбек. Эми азыр Американы сүйлөшөбүзбү? Жок. Айбек фамилиясын унутуп атам, тиги Оштун эмеси прокурору, областной прокурор. Ошо жазыптыр да. Сизди каматкан ошол эмеспи, эсиңизде? Калп айтканга, калпчыларга калп айтканга бул жеңил, эмнени кааласа айта берет дейт. А чындык азыр эле болот дейт. Бул жолу да, потому что чындыкты айтыш керек. Башка калптык кошулбайт. Тарабыңызда биринчи канал, первый российский канал, второй канал, НТВ, орда бардыгы. Сиз азыр алсыз өтөгө жөнөкөй болбоңузчу, эжеке, Клара эже. Сиздин тарабыңызда, сиз азыр деген мына айтып атат. Иностранный агент дегенди киргизип койчу. Мен эки колу менен колдойм. Анткени азырчы акчанын бардыгы Россиялар башка мамлекеттер берип атат. АКШнын бүт акчасы бардык НПОлор айтат. Мен АКШдан алдым. Баланча акча, баланча баракчаны таратса, баланча бүтүп өткөзсө. Алтыным силер деген НПОлор кыйын болсоңор, энергетиканы карабайсыңар. А силер болсо эмне? Эркек менен эркек жашаш керек, аял менен аял жашаш керек деп ошого заступать, ошого чуркап жүрөсүңөр, берекелерим. А эмне үчүн кыргыздын кызыкчылыгын көздөгөн закондорго чуркабайсыңар? А теперь Американын, Европанын заказын ошо моминтип чуркап, мисалы тиги Төлөкөн Исмаилова жөнүндө жазыптыр го, дело номер. Уяласың ошонун баарын окуганга. Ошон энергетика деп сурап атпайбы бул эчечи? Биз азыр энергетиканы талкуулабай, да? Парламентте энергетиканы талкуулабастан жанагы ойго келбеген мыйзамдарды талкуулап жатканыбыз бул провокация. Бул атайын кыргыздарды жүзөтүш үчүн. Кыргыздар бири-бирин жек көрүп, уже барар жерин калбас үчүн, анан элге саясатчыларды жек көрсөтүш үчүн ошондой кылганда, кайсы себептен бизде андай вообще суроо жок болчу. Америка эмес, Европа талкаланып,
жердің астына кирип кетсин. Маған не? Ай, Кыргыздын ай, эмне? ал, Кыргыздын мына эмне? эл үчүн Либерализм эмне керек? Сиз Бизге калпайтып энергетика жатасыз, керек. сиз калпайтып жатасыз. Газдын ордуна, да? Калпайтып Биз жатасыз. газды сүйлөгөн жерибиз жок. Калпайтып Биякта жатасыз. урдалып атат, жакта урдалып атат. Кой Биз туруңуз, эмне? кой туруңуз. Булар бизге Калпайтып жатасыз. ошол жанагы антигейский закон кылды. Кыргыз менен Эдил Байсалович, токтоңузчу. Европа менен урушуп, табашып калдык. Эдил- Бизге андай бир актуалдуу суроо. Эдил Байсалович, сиз калпайтып жатасыз. Эмне дегенде мына эмне үчүн бизге бул маанилүү маселе? Маанилүү маселе 2010 жылы, керек болсо 90 жылы, тиги 2010 жылы бизде тетереке коголаң болгон. Жалаба Тошто канча эл кырылган. Ошондо тетерекил Американын правый сектор келген. Кыргызды да өзбөктү талкалаган. Ошондо деген морекил бүт, жана бүт информационный полени ошо рекил тетеги Европанын, Американын журналисттери келип туруп, анан кийин тетерекил ошо эмени жакташкан. Тиги автономияны алабыз деген жакта турабы? Ошон үчүн бизге баары бир эмес. Бул жерде ким кожоюн болуп атат? Биз өзүбүзбү? Өчүрүп салалы первый каналды. Америка. Давай выключим первый канал. Америка. Давайте өчүрүп салабыз. Давай. Давайте Америка бизге деген правый секторун жиберип баарыбызды талкалап кеткен, өзүбүздү дагы да, өзбөгүн да, кыргызын да. Правый сектор болгон уш жерде. И снайперлери болгон, скорее всего, грузинский снайперлер. Ошон үчүн биз бүгүн, мисалы, мен эч качан мага Америка болобу же Россия болобу деп, мен эч качан айта алам. Мага безразличный эмес. Америка келип бизди басмакчысы келип атат. Америка 20 жыл Международный валютный фондун негизи менен бизди талкалады, экономиканы, элибизди баарын талкалады. Ошон үчүн Америка спокойно өзүнүн жумушун, өзүнүн тентип жүргөн адамдарын, өзүнүн индейцаларын багып, ошолорго билим берип, ошолордун киши кылып алсын. Биз Америкасыз эле жашап келгенбиз, Америкасыз жашайбыз. Биз орустун индейци болобуз. Жок, биз муну ал деген индейцер, а биз деген индейц болбой образованный, кайдан сайлап атасың? Совет дорунун негизинде. Сибирдеги көчмөн элдерди ким кырды эле? Америка кырды беле же орус кырды беле? Эмнени? Ермактар кимди кырды эле? Кимди? Сибирдеги элдерди. Кайсы элдерди? Ошол азыр элдер алар жок. Амне Сибир топтос эле жүнөр эле аюулар эле жашашып эле. Аякта Американын жактаган кишилер Американын саясатынын тимеле эгиздей окшошуп калат экенсиңер. Алар эмне? Калпычы, алар провокаторлор, алар фальсификатордор, алар деген калп айтат, алар баарын курт этет. Путин өкөңөрүнө кыйынсыңар. Мына так ошонун баары силерде. Эмне болсо мен кыргызмын. Бирди айтып атсаң мун. Эжеке, мен кыргызмын. Кыргыз болгон менен биз сиз менен тууганда болуп кетесиз, билесизби? Кыргыз болгон менен менин идеологиям американский. Жок, кыргызский. Жок. 21 кылымдагы кыргызский. Оозуңардын оозун учу менен айтасыңар, диниңер менен. А сиз эски Советтер Союзунан калдыңыз. Жок, мен калбайм. Мен аны сизди жакшы көрөм. Бирок сиз онтип Путинди Ленин кылсаңыз, сиз Ленин жагылышасыз. Жок, Путинди Ленин кылбайм. Ал деген дүйнө жүзүндөгү эң чоң 200 миллиардта бар киши. Россияны талкалады. Жок. Орустарды геноцид кылган киши ошол. Жок, Путин деген азыр дүйнө жүзүндө эң көрүнүктүү, эң бир ушу өзүнүн элинин кызыкчылыгын көздөгөн, анын өзүнүн суверенитетин көздөгөн, чыныгы патриот лидер. Мына бул башка лидерлер ошо Путиндей болуп, акылкаттык менен иштесин. А сиз билесизби? Конечно, ал деген коммунист эмес, к сожалению. Мен бул эжемди аябай жакшы көрөм да. Анан мен ушул жерде деле биздин кыргыз эли көп эле мындай эжелерибиздей мындай көз карашса да, биз Москваны эле уксак эле тил алсак, ошолорго кошулсак эле мурунку Советтер Союзу болот депчи. Бирок эч качан мурунку Советтер Союзу болбойт. Кыргызстандан сиз айткандай миллион эмес, 500 миңдей биздин мына замандаштарыбыз барып ошол жакта иштеп жүрүшөт, ошол кайтып келген ар бирөөсү жек көрөт Россияны. Жек көрөт. Эдил Байсалов. Жек көрөт. Алар сиз айткандай орустар бизди мына чурка дейт. Бизди адам баласы катары көрбөйт. Тең көрбөйт бизди. Айнетенди уякта жүрүшөт. Булар Путин менен Назарбаев Евразийский союзду баштаганда булар мынтип айтышкан. Европа союз болуп атыптыр, биз да Европада Евразия союз болобуз деп. Мен укканда, мен сүйүнгөм. Европа болобуз деген эмес. Анткени Европада булардын койгон максаты мындай. Эдил Байсалович, Англия болобу, Италия болобу, Назарбаев антип айткан эмес. Португалия менен Греция болобу, Польша менен Болгарияны айтпайлы кол, бардыгы өтө өнүгүп, социалдык
жактан дагы медициналык камсыздоо, билим берүү деңгээлин бардыгын шартын тең кылабыз деп туруп, ошол жерде Англия, Франция, Германия, Түндүк Италиялары субсидияларды 100 миллиарддаган долларлар менен беришет. Мисалы Греция, Италия чыгабыз деп атат. Мен ойлогом, мен дагы ошол мен деле ичим күйөт да. Италия, Греция, Франциянын левелери чыгабыз деп атат. Европадан, Евросоюздан. Кыргызым азыр ачка. Кыргыздын азыр ошо жакшы. Это мантология. Мындай мектепти бүткөн, азыркы болсо мындай болгон. Кыргыз деп силер ооз менен айтасыңар. Казакстан менен Россия үчүн миллиард долларды Кыргыздын бюджетине берип коюп субсидия кылып коет экен деп, анан ошону менен биздин эгемендүүлүк үзүлөт экен деп ойлогом. Жок, эч кандай андай эмес. 1 миллиард доллар жылга субсидияны бергенге булар үчүн 1 миллиард доллар. Сочиде олимпиадасын 50 миллиард долларга өткөзүштү. 22-жылы Казакстан мына кышкы олимпиадасы өткөзгөндө булар үчүн миллиард доллар. А Кыргызстан эмне кандай болгон жок? Субсидия беришкен жок. Эч кандай субсидия. Азыр 200 миллион доллар берет деп айтты эле. 200 миллион доллар берет деп айтты эле. Ошол 200 миллион долларды билесиңер эмне кылды? 500 миллион, андан кийин 200 миллион. 129 миллион доллар мына эжекем жек көргөн империалист, капиталист агаларовдун чөнтөгүнө салып берип койду. Буну ким кылган? Буну сиздин Россиялык өкмөттүн жетекчилиги Исаков Оторбаев жасап атат буну. Ошол 200 миллион долларды биздикилер 3 жылдан бери чуркап жүрүшкөн. Ошол акча келип калса, Эдил Байсалович 129 миллион доллар берди. Эдил Байсалов, токтоп турчу айылынан. Сиз айтып жатасыз, Мурекил, давайте более конкретно сүйлөшөлүчү, предметно. Сиз айттыңыз, ушу бизде адамдар, ушинтип эле Россия кирип калсак, мурунку Советтер Союзу келип калат деп, Америкада ошо. Бирок эч качан коммунисттик бийлик келмейинче барлык биринчи Россияда жана башка мамлекеттерде мурунку Советтер Союзунун ичине кирген коммунисттер бийликке келмейинче, кайра национализация болмоюнча, мүлктү кайра элге бермейинче эч качан мурункудай Советтер Союзу болбойт. Поэтому силер калп эле элди алдабасаңар болот. Биз көзүбүз ачып, биз деген союз, бизге деген эмне керек? Биз эмне үчүн эле, биз эмне инвалидбизби? Почему биз Россияга кирсек эле, анан Россия бизди багыш керек? Бизди почему Россия багыш керек? Бизди эч ким багыш керек. Ошон үчүн завод фабрика ачпайбыз керек. Биз өзүбүз багыш керек. Ошон үчүн биздин кызыкчылыгыбыз экономиканы көтөрүш керек. Мореки байланыштарды, инвестицияларды, инвестиционный фонддорду бир республика мына биз бирдемени производить етсек, бір жаққа сатсақ, сатуда проблема болот атпайбы? Алардан ушундай планировать этип туруп, анан кийин өнүксөк болот. Жабылып алсак, тиги ансыз деле тиги доллар өсө берет, жабылып алсак бизди эч ким эч жакка кое бербей коет. Так что Евразиялык экономикалык бул союз, бул закондун ченемдүүлүгүнөн, биздин кызыкчылыгыбыздан, бизди өнүгүп өскөнгө, стандартты аларга көтөрүшкө, ар кимиз өз билген эшектин этин сатып жатат. Ошон пеш үчүн бизге керек болсо госстандарт керек, единый. Ошого биз көтөрүлөбүз, айласыз. Ошон үчүн бизге прогресс болот. Кимдер каалабайт? Кимдер союзга азыр, кимдер союзга киргиси келбейт? Монополисттер. Алар Кыргызстандын ичинде бир ар кайсы тармакты монополия кылып алып алышкан. Граница ачылып калса, монополия жоголуп калат, анда конкуренция пайда болот. Мына эң чоң байлар ошого каршы. Америка каршы, потому что Кыргызстан өнүгүп кетет. Кошулса баары өнүгүп өсүп кетет. Алар деген танкычы. Алар бирди айтат, жасаганын таптык эле башка. Биздин келечегибиз биримдикте, интеграцияда. Сиз эле Америка деп калдыңыз. Америка эртең жарылып эметсе мага эмне? Америка жарылбай эле койсун. Америкада өсүн, элде жакшынакай жашасын. Же Европа, же Япония, же ошол Америкада жүрөт, туурабы? Алар өнүксө дейт. Америка өсүн, биз ага каршы эмеспиз. Бирок башка элдерди тебелеп тепселесин. Биз мусулмандарды биз көбүрөөк айфондорду алабыз. Биз көбүрөөк Toyota машиналарын алабыз. Ушулар өнүксө дейт. Анткени бизди жакшы көргөндөн эмес. Бирок кыргыздар байыса, биз көбүрөөк байыса деп ойлойбуз. Байыса деп ойлойбойт.
Экинчи маселе. Кантип жери Бул тартып алсам жерде дейт. биз Суусун прагматикалык тартып алсам жактан дейт. Жаман өнүгүүнү айтпа. сүйлөгөндө, да? Биз өнүгүүнү сүйлөгөндө биз өзүбүздүн фабрика заводдорубузду курушубуз керек эле. Мен айткандай демократтар. Эмне үчүн билесиңерби? Коммунисттер курган демократтар уурдаган. Булардын бардыгын ушул Коммунисттер курган демократтар уурдаган. Клара Ажибековнанын окуучулары да. Коммунисттер курган. Булардын бардын тarbiyаланган деңгээли билесиңерби эмнеде? Булардын райисполком, ганисполком, демократтар уурдаган. коммунисттик партиянын биринчи секретары болгон. Ошолордун деңгээли. Коммунисттер курган. Башка либералдар талкалаган, Америка талкалаган Кыргызстанды. Либералдар бүгүн кичине эле болсо бийликке келди, кайра эле кулатышып эле бизди революция кылып эле өзүңүздөр ошол революциялардын башында коммунисттик партиянын мүчөлөрү. Роза Исаковна Отунбаева, Алмаз Атамбаев, и калгандарын айтпай эле коеюн. Начальник заведующий отделом ЦК Аскар Акаевич Акаев, сиздин жакшы көргөн коллегаңыз. Биз билбейбизби? Буларчы? Демократтар деле. Демократтар деле бир партиядан бир партияга секирип отпайсыңар. Токтогудай эле. Бүгүн бир партиядасыңар, эртең башка партиядасыңар. Тарбиялагандачы эң саткындарды чыгарчу да. Барыңар эле демократтар, адам саткын болуп турбайбы? Коммунизм деп жүрүшчү да. Булардын бардыгычы. Мен атеистмин. Эртең дагы бирөөсү келсечи, ошолорго Мен марксист, материалист, атеистмин. Бир да идеясы жок. Бирок булардын бардыгы Клара Ажибековнанын эң жакшы окуучулары. Сиз деле ошол демократтардын жолундасыз да, туурабы? Мен деген алардын жолунда эмесмин. Мен Кыргыздын улуттук өнүгүү жолундамын. Улуттук өнүгүү жолу жок. Американын акчасына да эчтим кыгыла албай калдым. Деген сөз негизинде болот го ошол. Американын акчасына да эчтим. Биздин Европа парламенти, биздин бийлик. Коалицияда иштедим. Ким менен иштедим? Жок. Улукбек. Байкең менен иштедим. Сирунун резиденти менен иштедим. Акыкаттык керек. Мыйзамдын бийлиги керек. Мыйзамдын бийлиги мисалы айтсаңыз. Бүгүн орустарга жакындообуздагы кандай чыр чатактар ушунчалык студияда. Мен ойлойм, Россия, Белоруссия, Казакстан, Армения менен жанакыл бир Евразиялык экономикалык союзга кирсек, бул бизди Кыргызстанды мындай бир прогресске түртөт. Биздин элдерибизге кандайдыр бир жаңы деңгээл талап коюлат. Ошол баалар жок. Ал жерде мына антимонопольный комитет иштеши мүмкүн. Ошондо бизде азыр каалаган мына доллар ылдыйласа деле болбойт. Бааларды 2 эсе 3 эсе кылбайбы? Ошондо бизде Кыргызстанда антимонопольный комитет таптакыр эле иштебейт. Россияда контроль жок дегенде контроль бар. Алар айтса, эгемендүүлүгүңөрдү бизге бербесеңер, биз газ беребиз. Ал деген эми калп эле жогокту. Жок, негизи ушундай кылып койсо биз эмне кылабыз? Жок, андай болушу, биринчиден андай болушу мүмкүн эмес, биринчиден. Андай, жок, андай Россиянын саясаты эч качан болгон эмес, бул калп. Украинада болот атпайбы? Эмнеде Украина болуп атат? Украинада андай эчтеме болгон жери жок. Өчүрүп койбоду беле кышында? Эмнени өчүрүп койду эле? Төлөдө. Эмнеге теге ал? Бизде өзбектөргө деле биздер өтүрүппүз. Биз эмне бекер алып аттык белек. Рахмат, сиз кандай жыйынтык айтат элеңиз эми бүгүнкү программадан? Мен баягы эле сөзүмдү айтам. Кыргыздын кызыкчылыгын ойлошу керек, көздөшү керек. Биз деген ар бир адам баласы, биз даже Россия биздин элебиз болсок дагы. Өзүбүздүн кызыкчылык. Мисалы сиз жана газды көп жакшы айтып атасыздар. Мисалы ошол газдычы азыр Кытай эл республикасы Түркменистандан газдын түтүгүн бизге алып келип өтөрдү да, ошондон эле биз алмакпыз. Ошого 1 ай калганда $1 биз Россияга сатып жиберди. Калп айтып жатасыз. Бул чындыкка жатпаган сөздөр. Ошон үчүн элибиздин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек. Сөз менен эмес, момундай көп тумандуу сөздөр менен. Ачыныгы күнүмдүк өзүбүздүн ишибиз менен Кыргызстаныбызды көтөрүп, Кыргызстан үчүн жүрөгүбүз, мээбиз иштеп, ошон үчүн күнү түнү патриоттук сезим менен калп эле оозу менен патриот, ачын айтканда чихали. Мен кыргыз үчүн, сиз орус үчүн. Кимибиз патриот? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Бүгүн биз орус-кыргыз мамилеси кечээ кандай эле, бүгүн кандай болуп жатат, эртең эмне болот деген нерседе акыл калчап ой жүгүрттүк. Албетте бул айтылган пикирлерден, айтылган көз караштардан сиздер туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү.